Biz balalуу боло албай жатабыз. Больницага барып уруктукту текшерткенге кандай дейсиз? Уруктукту күч менен чыгарып бериш керек экен. Чыгарып бер. Чыгарбасаң аягың жетелеп ал, чыгарышыңа жардам берет. Эним эми чын сөз айтып атам да, сага тамаша айтпадым. Чындык ошо. Уялып отуруп ушуга жеттик. Уялып отуруп кыздарыбыз сойко болуп кетти. Уялып отуруп балдар биздики бади ипотет болуп калды. Уялып отуруп динден алыстап кеттик. Айтпай отуруп. Ыйлагандын көз жаман, айткандын ооз жаман. Бирок угуп алсаң сага пайда. Ассаламу алейкум. Менин аялым спираль салдыргандан бери 10 күн айызы келет. Ошол 10 күндө жыныстык байланыш кошулбай эле башка жагына жакындасам болобу мисал үчүн дейт. Болот, уруксат берилет. Анткени айыз көргөн учурда аял менен жыныстык мамиле кылганга эле тыюу салынат. Андан башка кучакташып өбүшкөнгө, башка рахат алганга ага уруксат берилет. Бирок айта кете турган маселе, ошол айыз келип аткан болсо анда аялдын башка жерине кошулса болот. Мисал үчүн арткан кабыретине деген бул арам. Аял айыз көргөндө ага кошулса болбойт, нифас көргөндө кошулса болбойт, жана аялдын арт кабыретине кошулганга болбойт, эркектерге да кошулганга болбойт. Экөө тең арам, урматтуу достор. Шарият боюнча арам деп эсептелинет. Ушуларды айтып атсаң, эртең бир угаттагы чубага ушуларды айта берет мечитинде дейт да. Биз айтып атабыз, ошого түшпөсүн деп. Тияк ушинтип аткандар өздөрү айтып атышат. Өздөрү ушундайларчы. Жашоо ушундай. Анан интернеттен бардыгы бетинен жууган бияга кир. Анан сүйлөйт, ушинтип айтат, анан мечитте ушинтип сүйлөйт. Арабтын маданияты, бул кыргыздын улуттук маданияты, өзбектин улуттук маданияты. Ушуну айтышыбыз керек. Айтабыз, ошо болбосун деп. Ошон үчүн болбой атат. А тиякта жашырып аткандар бар, апасы менен баласы, башкасы менен башкасы зына кылып аткандар бар. Өткөндө бирөө мен экинчи катын ал деп чыгып атканда, бүт каршы болгондордун бардыгы ошондой экен, өздөрүчө. Же ойношу бар, же катыны кетирип берген, же башка бир кылган, бир ойнош болуп чоңойгон, дагы бирөө биринеке болгон, сотко берген бирөөнүн өзүнүн кызы үчүнчү катын экен бирөөнүкү. Айтып коеюн десең, биринчи катын келип, экинчи катын, үчүнчү катын өлтүрүп коет деп, кой ажырашпасын деп унутпай калдым дагы. Эми ал жинди болсо мен жинди болбойн деп. Кыргызстан кичинекей эле, мынтип баарыбыз билип турабыз бирибиз. Ким кантип жөтөлдү, ким кантип ушундай эле билип.